Саламатсыздарбы, 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер интернет желесинен алынган акыркы жаңылыктарды баяндаган сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам, бизден алыстабаңыздар. Ашимова, акыркы жылдары биздин коомдо зордук зомбулуктардын жазасыз калуусу өтө чоң көйгөйгө айланды. Зордук орун алган үй бүлөдө балдар психологиялык жактан аябай жабыркайт. Ал эми зомбулукка кабылган аял моралдык, психологиялык жактан өзүн өзү эптей албай калгандыктан жакшы эне болууга кудурети жетпейт. Бул тууралуу бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында депутат Динара Ашимова айтты. Өтө терс таасирин тийгизет да, ал бала кийин өзү дагы үй бүлөнү толук жакшы кура албайт. Ал бала дагы кийин көп учурда зомбулукка барат да. Ал эми зомбулукта жашап аткан айым, аял, ал өтө психологиялык жактан, моралдык жактан өзүн өзү эптей албай калгандыктан ал жакшы эне болууга кудурети жетпейт. Жакшы эне болбогондон кийин, баласына жакшы тарбия бере албагандан кийин, ал дагы биздин келе жаткан, өсүп келе жаткан муунга өтө жаман таасирин тийгизет. Бул биздин генофондубузга, биздин келечегибизге өтө жаман таасирин тие турган ушундай көрүнүштө зордук зомбулук. Жыйынтыгында жогорку кеңештин жыйынында үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Чылпак каерде болот? Депутат менен атка минерден кызыктуу диалог. Бүгүн 15 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында оюн автоматтарын, букмекердик контора жана тотализаторлордун баарын казинонун алдында жайгаштыруу мыйзам долбоору талкууланды. Депутат Мирлан Самыйкожо бул демилге менен чылпакты алам деп көзүбүздү оюп алып аткан жокпузбу деп сурады. Мындай салыштырууну Фин көзөмөлдүн башчысы түшүнбөй калганын айтып, жөнөкөй сөз менен түшүндүрүүнү суранды. Анда эмне биз могу мыйзам менен чылпакталабыз деп көзүбүздү оюп алып аткан жокпузбу? Жооп бергилечи. Сурооңузду түшүнбөдүм. Сиз кыргызча түшүнбөйт окшойсуз анда. Жок, эмнеге кандай кылып оюп атабыз деген тактап айта аласызбы? Чылпак кайер? Чылпак каерде болот? Билесизби чылпакты? Чылпак көздө болот. Ошол чылпакты алам деп каректи оюп алып аткан жокпузбу деп атам. Сиздин салыштырууңузду түшүнбөй жатам. Кечирип коюңуз. Мындай түз мыйзам. Сиз түшүнбөйсүзбү? Кыргызстанда коомдук жайларда паранжа, никап кийип, бетин жаап жүргөн жана узун сакал койгон жарандарга айып пул салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документ депутат Шарапаткан Маджитова тарабынан иштелип чыккан. Депутат бул мыйзам долбоорунун даярдалышына коопсуздук маселесин жүйө келтирген. Мыйзам долбоорунда жазылгандай, адамдын жүзүн идентификациялоого болбогондой бетин жапкан кийим кийген же узун сакал койгон жарандарга 2000 сом айып пул салуу же 30 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу каралган. Эгер жаран бул эрежени бузууну кайталаса, ага 4000 сом айып пул салынат же 40 саатка чейин коомдук иштерге тартылат. Бул мыйзам Кыргызстанда убактылуу жүргөн, убактылуу иштеп жаткан же дипломатиялык статусу бар чет элдик жарандарга тиешеси жок. Ошондой эле жаран дарыгерлердин сунуштамасы менен бетин жапкан кийим кийсе, ага да айып пул салынбайт. Казинодон 5000 сомдон ашык уткандар салык төлөй турганы айтылды. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында финансы рыногун жөнгө салуу мамлекеттик кызматынын төрагасы Марат Перназаров депутаттын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал казинолордон гана эмес, анда ойноп утушка ээ болгондор дагы салык төлөөрүн айтты. Депутат Чыңгыз Айдарбеков утуштан салык кантип алынып жатканын сурады. Казинолордон бюджетибизге канча акча келип түштү? Жалпысынан казинолордон алганда бюджетибизге 70 миллионго жакын акча келип түштү. Демек жалан лицензиялардан келип түштү, туурабы? Ушундай болуп атат. Бул мен айткан цифра налог түрүндө келип түшкөн сумма, лицензиянын баасынан келип түшкөн сумма 168 миллион казинолордон. Салыктар жалан казинолор төлөбү же ушул уткан кишилерден салык салынабы? Уткан кишилер дагы салык төлөйт, 5000 сомдон ашкан учурда утугу. Анда эгер салыктар салынса, статистика болсо керек. Канча уткан кишилердин саны бар?
Эл өкүлү казинодо чет элдик жарандар ойнорун, алар Кыргызстандын министрлер кабинетине эч кандай декларация тапшырбастыгын эскертти. Нарында банкоматта кезекте турган 20 жаштагы кыз сабалган. Нарында 2003 жылы туулган кыз милицияга чалып, Нарын шаарынын Борбордук базарынан мен тааныбаган бир адам эч себепсиз уруп сабап жатат деп билдирген. Тергөөгө чейинки текшерүү ишинин жүрүшүндө окуя болгон жерге бөлүмдүн ыкчам тергөө тобу барганда 2003 жылы туулган кыз 14 ноябрь күнү саат 10:40 чамасында Чолук ата соода борборунун ичиндеги банкоматтан акча алайын деп жаткан учурда кезек талашып болжол менен 30 жаштардагы эркек адам жакка бир ирет чаап, качса муштум менен башынын оң тарабына чаап, денесине жаракат келтиргенин айткан. Азыркы учурда арыз ээсине карата соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери уланууда. Кылмышка шектүү Нарын районунун Орто Нура айылынын тургуну 1992 жылы туулган жаран болгондугу аныкталган. Ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары шектүүнүн оорулуу экенин жазып, милицияга карата күч колдонгонун билдирген. Бул боюнча Нарын облустук ички иштер бөлүмү ага эч кандай күч колдонбогонун билдиришти. Бул иттин аты Ора. Ал Аламүдүндө жоголгон 7 жашар кызды тапты. Маевка айылында тестер кыз жоголуп, Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери түндө түп көтөрүлө издеп, ага ыкчам тергөө тобу кошулган. Алардын арасында тескөөчү кинолог Ора аттуу кызматтык ити менен барган. Ит кийимдеги жит аркылуу ишине киришип, кызды жолдун жээгинде тоңуп, коркуп олтурган жеринен тапкан. Головоломка 2 мультфильминин тизери бир күндө 157 миллион кароо топтоду. Головоломка 2 мультфильминин дебюттук тизер трейлери 24 сааттын ичинде YouTube жана социалдык тармактарда 157 миллион көрүүнү чогулткан. Буга чейинки рекордчу Холодное сердце 2 тасмасынын трейлери болгон. Мультфильм Райли аттуу кыздын жашоосун баяндайт. Жүрүм турумду башкарган эмоциялар анын жана башка адамдардын башында жашайт. Алар кичинекей адамдар түрүндө берилген. Что значит? Вы кто такие? Что происходит? Погодите, вы... Эй, вы чего? Порядок! Она готова! Что? К чему? Следующим летом. Оранжевый? Кто перекрасил пульт? Точно не я. Учкуч учакта жүргүнчүлөрдү ыйлатты. American Airlines авиакомпаниясынын учкучу эс алууга чыгаар алдында жүргүнчүлөргө унутулгус учуу тартуулады. 32 жылдык тажрыйбасы бар учкучтун сөзү борттогу адамдарды ыйлаткан. Видео социалдык тармактарга желдей тараган. TikTok'то учкуч Джефф Фелден жүргүнчүлөргө акыркы расмий кайрылуусунун видеосу жарыяланды. Аны Шарлотта, Чикаго каттамындагы жүргүнчүлөрдүн бири тартып алган. Бир нече күндүн ичинде видео 3 миллиондон ашык көрүлүп, 600 миңден ашык лайк топтогон. Анда учкуч жүргүнчүлөр менен сүйлөшүп жатканы көрүнүп турат. Эгер мен бир аз эмоцияга алдырып алсам, мени кечирип коюңуздар деген сөздөр менен баштаган. Андан соң адам учакта анын акыркы рейсинде аны коштоп барууну чечкен үй бүлөсү бар экенин айткан. Учкуч үй бүлөсүнө өзгөчө жубайы Жоллиге ыраазычылыгын билдирди. Ал биздин жашообуздун жана үй бүлөбүздүн пайдубалын курду. Анын Кудайга болгон ишеними, акылмандыгы, күчү жана сүйүүсү көптөгөн жылдар бою биздин никебизди жана үй бүлөбүздү жетектеп келди деген ал. Базарда чайды өзгөчө ыкма менен саткан аялдын видеосу тарады. Социалдык тармактарда базарда иштеген аял чайды өзгөчө ыкма менен куюп жаткан видео тарап, көпчүлүктү таң калтырды. О, стакан кофесин ішіп үйіріпті. Сапырылган сары жалбырак. Алтын күздүн керемет учурларын алдыдагы видеодон биргеликте көрөлү. Ошондой эле видео кайсыл жерден тартылганын комментарийге жаза кетиңиздер. Yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım
Sanki sende kaldı bir. Интернет жүлесінде мына ушундай жаңылыктар болду. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган жаңылыктар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Ушул жана башка жаңылыктарды Жети ТВ KG сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Сиздердин пикириңиздер баалуу, ошондуктан өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазып коюңуз. Студияда мен Айпери Шанкулова болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар.